Бүгүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө Атамекендик Тулпар Мотор заводунан чыккан 77 кызматтык унаа тапшырылды. Ачкычтарды салтанаттуу тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ал эми машинанын ачкычын алуу үчүн келген бул өкүлдөрдүн айтымында буга чейин мындай унаалуу болуу ар бир алыскы аймактарда иш алып барган кызматкерлердин кыялы болчу дейт. Анткени алар тийиштүү министрликке жана бийлик өкүлдөрүнө кызматтык унаа керектигин айтышып бир нече ирет кайрылып, бирок майнап чыкпай келген. Эми мынтип мамлекет тарабынан колдоого алынып, унаалуу болушу кызматкерлердин ишин бир топ эле жеңилдетет деп турушат. Бир нече жолу кайрылганбыз, министрлигибизге кайрылганбыз. Анан буга чейин эми ал кайрылуубуз аткарылган эмес. Ушул иш-чараны өткөрүп, ушундай унааларды тартуу кылып аткан президентибизге, министрлигибизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бул биздин мындан аркы иштешибизге эң чоң көмөк болмок да. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин айтымында алардын кызматкерлерине кызматтык унаалардын тапшырылышы тарыхта алгачкы жолу болууда. Бул машиналардын жетөөсү ведомстволук башкармалыктарга, 53 министрликтин аймактык бөлүмдөрүнө жана 17си стационардык мекемелерге тапшырылат. Социалдык кызматкерлердин унаалары эч качан жаңырган эмес экен. Бул тарыхта биринчи жолу болуп жатат. Быйыл мына социалдык кызматкерлердин 90 жылдык юбилейи да болуп жатат. Бул мына символичный да болуп жатат да. Ошол нерселердин бардыгын айтып, бүгүнкү күндөгү ошол социалдык кызматкерлердин жанагы жүргүзүп жаткан, көргөзүп жаткан кызматтары абдан мындай ыйык жана абдан татаал болгондугуна байланыштуу. Мына өзүңүздөр билесиздер, майыптыгы бар адамдарга, улгайган адамдарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жанагы балдарга өзгөчө мындай кызмат көргөзүп келишет да социалдык кызматкерлер. Албетте булардын ушул эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич тараптан бүгүнкү күндө мына 77 Атамекендик Тулпар Моторс бизден чыккан автоунааларды 77син бүгүнкү күндө ыйгарып жатабыз. Кудай буйруса, бул автоунаалар ошол республиканын бардык булум бурчтарына барып, ак ниет кызмат кылат деген биз ниет максаттабыз. Бул самалык өлкө башчы Садыр Жапаровдун мамлекеттик органдардын материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Минкап төрагасы билдиргенде, социалдык кызматкерлер 9000ден ашык жалгыз жашаган улгайган жарандарды, андан сырткары майыптыгы бар жаран, балдарды, турмуштук оор кырдаалга кабылган адамдарды коргоого алышат. Ошол эле учурда бул иштерди 1000ге жетпеген социалдык кызматкерлери ишке ашырып, алар аз болгонуна карабастан мамлекеттин социалдык саясатын ишке ашырууда негизги күч болуп келе жатканы кошумчаланды. Көп адамдар кайрымдуулук кылат. Аларды көпкө чейин мактап, жактайбыз. А бирок андай жумушту социалдык кызматкерлер күнүгө жасайт. Эч качан мактанбайт. Ал түгүл аны өзүнүн проблемасындай жүрөгүндө жашырып жашаарын билебиз. Өлкөдө 200 миңден ашык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар. Анын ичинде балдар да көп. 500 миңден ашык мамлекеттик жөлөк пул алгандар бар. Ушунун баары болгону 1000ге жетпеген социалдык кызматкерлер тейлейт. Сан жагынан өтө аз болгонуна карабастан, сиздер мамлекет үчүн социалдык саясатты жүргүзүүчү негизги күчсүздөр. Бул унаалар мамлекеттик лизинг компаниясы менен биргеликте түзүлгөн келишимдин негизинде алынган. Муну менен министрликтин аймактык бөлүмдөрүнүн мобилдүүлүгүн жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталса, экинчи тараптан Кыргызстанда куралып жаткан жаңы унааларды сатып алуу менен Атамекендик өндүрүшкө колдоо көрсөтүү. Айрыкча бул унаалар Атамекендик Тулпар заводунун алынышы бул жергиликтүү өндүрүштү колдоонун ачык мисалы. Мамлекет бул унаалар лизингге алынды 5% менен 2 жылга чейин. Ошо мамлекеттик лизинг компаниясы ошо мамлекеттик органдарды жана ошо жеке сектордун материалдык ошо мекемелердин материалдык техникалык базасын жаңылоо ошо биздин артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Ошондой эле Минкап төрагасы жаңы унаалардын колдонулушун көзөмөлгө алуу зарылдыгын белгилеп, ар бир унаага милдеттүү түрдө GPS трекерлерди орнотууну тапшырып, өзгөчө мамлекеттик мүлккө аяр мамиле жасоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.